Саламатсыздарбы, урматтуу боорукер, кайрымдуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылуумдун себеби ушу кызым Тимурланова Назбике болгону 4 жашта 2021-жылдын декабрь айынан бери ушу аккан рак крови деген диагноз менен кызым лечение кылып келатат. 2022-жылы январь айында кызым кайра повтор болуп, рецидив болуп, кайра больницага түшүп калдык. Барсак ошол рак клеткалары повтор болуп, кайталанып калыптыр 80% болуп. Ошо январь айынан бери күчтүү химияларды алып, кызым лечение кылып аткан болчу. Күчтүү химияларды алгандан кийин ушинтип шишип кетет экен. Кызым күндөн күнгө шишип, күндөн күнгө барып атат. Кече күнү бизди больницадагылар уже болду, биздин акыбалыбыз жетпейт, колубуздан келгенин жасадык. Эртераак ушу бир жуманын ичинде Түркияга пересадкага баргыла, операция кылдыргыла деп бизди больницадан чыгарды. Болгону бир жума убактыбыз калды. Кыргыз элим, кайрымдуу элим, ушу кызымдын өмүрүнө кайдыгер карабай 5 сом 10 сом болсо дагы жардам берүүңүздөрдү суранам. Кызымдын абалы күндөн күнгө начарлап кетип атат. Болгону бир жума убакыт берди бизге. Кызымдын өмүрүнө кайдыгер карабай жардам берүүңүздөрдү суранам. Сиздерден үмүтүм чоң, аябай. Кызымды сактап калат, кызыма жардам берет деген үмүтүм чоң. Жардам бериңиздер, суранам сиздерден.